4000 жыл мурун бүт дүйнөнү өзгөрткөн адам жөнүндө 4 адам 4 башка китеп жазышкан. Бул адам улуу устат, дарыгер, кудурет жасоочу болгон. Калың эл аны ээрчип, ар бир сөзүнө кулак төшөп, анын жасаган ажайыптарын көргөн. Бул адамдын аты Ыйса. Айтыңызчы, Библиянын Ыйса жөнүндө айткандарына ишенсе болобу? Жок. Мен Библияны өзгөртүлгөн деп уккам. Ал аздыр көптүр бурмаланган деп айтышат. Анда жакшы маалыматтар бар, бирок ага ишенсе болобу? Муну анык билиш мүмкүн эмес го дейм. Аны ачып деле көргөн эмесмин. Ошон үчүн так айта албайм. Окуган эмесмин. Бирок окугум келет. Сиз кантип ойлойсуз? Библиянын Ыйса жөнүндө айткандарына ишенсек болобу? Библиядагы Ыйса? Бул кыйын суроо экен. Бул жакшы суроо. Библияны ачсаңыз, сиз эмнени көрөсүз? Китептер жыйнагын, тарыхый китептер, поэзия, кызыктуу пайгамбарчылыктар, жаңычыл таалимдер. Бул китептер байыркы келишимди жана жаңы келишимди түзөт. Жаңы келишимдин эң башында болсо Ыйсанын 4 башка адам жазган өмүр баяны бар. Матай, Жакан, Марк жана Лука. Бирок биздин бүгүнкү окуганыбыз алар 2000 жыл мурун жазгандын дал өзү экенине кантип ынанса болот? Деги алар Ыйса жөнүндө эмне дештиле? Бизде Ыйсанын төрөлүшү, жашоосу, азаптары, өлүмү, тирилиши жөнүндө Матайдын, Марктын, Луканын жана Жакандын жазган 4 окуясы бар. Ыйса Бейтлехемде туулган. Ошондой эле ал кичине кезинде ата-энеси менен Мисирде качкын болуп жүргөнүн билебиз. Мисирликтер муну бүгүн да эстешет жана урматташат. Акыры үй бүлө Галилея деңизинен алыс эмес жерде, түндүк Палестинадагы дөңсөөлөрдө жайгашкан Назарет шаарында отурукташкан. Ыйсанын атасы жыгач уста болуп, башка балдардай эле Ыйса соода жүргүзгөндү үйрөнгөн. Бирок ал башка жолду тандады. 30 жашында Ыйса үйүн таштап элди окута баштаган. Ал жерден жерге көчүп, уккандардын баарына үмүт берчү кабарын тараткан. Анын өмүрү жөнүндө биз көп билебиз. Кылымдар бою анын таалими машаякчыларга да, көптөгөн башка адамдарга да дем берип келген. Анын кереметтери кеңири белгилүү. Машаякчылар да, машаякчы эместер да Ыйсанын керемет кылганынан күмөн санашпайт. Ал муну өз пайдасы үчүн эмес, муктаж болгондор үчүн гана жасаган. Ыйса Иерусалимге келгенде, ал калың эл тарабынан күтүлгөн машаяк катары тосулуп алынган. Ал болсо Иерусалимде өз окутуусу менен ишин уланткан. Бирок ошол жакта саясий жана диний жетекчилердин Ыйсага болгон кастыгы уламдан улам күчөй берди. Акыры келип бул анын камакка алынышына, анын иудейлердин да, римдиктердин да колунан азап тартышына, аягында болсо өлүм жазасына тартылып, айкашка керилип, ырайымсыздык менен өлтүрүлүшүнө алып келген. Бирок баары Ыйсанын өлүмү менен бүтүп калган жок. Матай, Жакан, Марк жана Лука
баары тең 3 күндөн кийин ыйса тирилгенин айтышкан. Анын мөрзөсү бош эле. Жаңылык тез тарады. Тирилгенден кийин аны 500дөн ашуун адам көрдү. Өз үмөттөрү менен ал Иерусалим менен Галилеяда болду. Алар менен бирге убакыт өткөрүп, бирге даам сызып, өзүнүн чынында ким болгонун чечмелеп берди. Акыры шакирттери анын асманга көтөрүлүп кеткенин көрүштү. Андан кийинкиси да эң бир таңкалаарлык болду. Ыйсаны ээрчигендердин саны тез өсүп чыкты. Ал тирилгенден бир нече ай өткөндө эле биз билгендей аялдар менен балдарды эсептебегенде алардын саны 5000 адамга жеткен. Бул адамдардын көбү Иерусалимге чогулушту. Римден, Грециядан, Турциядан, Түндүк Африкадан жана жакынкы чыгыштан. Жаңы ишенимге келген бул алгачкы машаякчылар үйлөрүнө кайтканда алардын катары дагы да өстү. Ишеним жер ортолук деңиздин туш тарабына тарап, көптөгөн улуттагы адамдардан жыйындар куралды. Алгачкы жыйын Ыйсанын айланасындагы чогулган шакирттеринин биринчи кылымдагы Палестинадагы кичинекей кыймылынан эле башталган. Бирок кийин эң алды элчи Павлдын азыркы Түркия аймагына, анан андан ары да барган кызмат саякаттарынан улам бул кыймыл батышка тез жайылган. Ошондой эле ал түштүктү көздөй Мисирге тараган. Жыйындын чыгышка жайылганы жөнүндө маалымат азыраак болсо да, 3-кылымдан калган жазуудан биз машаякчылык Индияга жеткенин анык билебиз. Биринчи машаякчылар үчүн байланыштар өтө маанилүү болгон. Рим дөөлөтүнүн мыкты түзүлгөнү алар үчүн бир топ жеңилдик берген. Байыркы дүйнөдө саякат жасоого жакшы шарттар баарынан мурда жакшы жолдор болгон. Ал тургай жаңы мезгилге чейин сапат жагынан Рим жолдоруна тең келген жолдор болгон эмес. Таш менен төшөлгөн кенен бул жолдор ат арабалар үчүн да, жөө жүргүнчүлөр үчүн да өтө ыңгайлуу эле. Иерусалимден Кесария портуна кайыкка түшүп, Римге баруу бул шамал жакшы үйлөсө бул жол менен 40 күндүк жол. Кайра келүү тезирээк эле. Батыштан соккон шамалдар жакшыраак болуп, Римден кайтууга көбүнчө 2-3 апта кетчү. Рим дөөлөтүнүн башка четинде жашаган бирөө менен байланышкыңыз келсе, анда сиз ишенимдүү кабарчыңыз аркылуу кат жөнөтмөксүз. Жазган киши катты стилус менен папирус барагына жазып, кичине папирус түрмөгүн алып, сырт жагына даректи жазмак. Кат ишенимдүү адам аркылуу жөнөтүлүп, ал аны ала турган жыйынга жеткирмек. Биринчи кылымдагы эрте жыйындар обочулонгон жамааттар болгон эмес. Кайрат берүүчү кабарлар, насаат каттары, маалымат менен жаңылыктар жер-жерлерге жөнөтүлүп турганы бизге маалым. Биздин замандын 37-жылы император Тиберий өлүп, бул кабар Иерусалимге 5 эле жуманын ичинде жеткен. Мунун өзү байланыштын тездигин көрсөтүп турат. Машаякчылар жаңы технологияларды бат өздөштүрө алышкан. Албетте, Библиянын тарыхы бул технологиялык өнүгүүнүн да тарыхы. Башында папирус түрмөктөрүн колдонушуп, аларды ороп, бир топ салмактуу түрмөктөрдү көтөрүүгө туура келген. Андан кийин чогултулуп жасалган кичинекей дептерчелер пайда болуп, жакшы жери папирустун эки жагына жазууга мүмкүн болгон. Андан кийин пергамент китептери колдонулуп, алар мурдагыдан ыңгайлуу болгон. Анан басма келип чыкты. 15-кылымдын аягында Гютенберг басма прессин ойлоп тапкан. Ошентип биз басылган китептерге ээ болдук. Башында басылмалар көп болгон эмес. Эразмустун грекче жаңы келиши менен 3300 көчүрмөсү сатылган. Бул грекче Инжилдин эң биринчи басылышы эле. 3000 эң жакшы нуска болуп эсептелсе керек. Бирок 18-кылымда 1710 жылдын башында ыйык жазуунун 3 миллион нускасын баскан пресс болгон. Библия дүйнөдө эң көп сатылган китеп. Матай, Жакан, Марк, Лука алар ким болгон? Аларга эмне үчүн ишенсек болот? Матай менен Жакан Ыйсанын жакын достору болгон. Матай билимдүү, жакшы санаган, Рим бийлиги үчүн салык жыйнаган адам эле. Жакан балыкчы болуп,
Иерусалимде анын беделдүү достору бар эле. Марк менен Лука алгачкы машаякчылардан болгон. Ыйсанын эң жакын досторунун бири Петр Кипр менен Римге Ыйса жөнүндө айтып барганда Марк анын котормочусу эле. Дарыгер Лука биринчи машаякчылар менен Туркияны кыдырып, Европага барып, ошол эле кабарды тараткан. Мисалы биз билгендей, Марк, Матай, Лука жана Жакан алар чындап Ыйсага ишенишкен. Анын Кудай уулу экенине ар ким ага ишениш керектигине ынанышкан. Бул 4 адам грекче жазып, камыш калем, жыгач көмүр сыясын жана түрмөктөрдү 10 метрге жеткен желимдеп жамалган узун папирус барактарын колдонгон. Папирус Мисирдин саз жерлеринде өсөт. Бул узундугу 3 метрге жеткен ак түстүү жабышкак өзөгү бар бийик камыш. Миңдеген жылдар бою бул өсүмдүк жазууга ылайыктуу жука, ийилчек, барак жасоо үчүн өстүрүлгөн жана колдонулган. Биринчи кылымда папирус баарлашуунун зарыл куралы болуп эсептелген. Папирус түрмөктөр биринчи кылымдагы катчылар колдонгон жалгыз жазуу материалы болгон эмес. Папирус барактарын тигип же чаптап жасаган дептерлер өзгөчө бир жаңылык болгон. Эрте машаякчылык мезгилинде түрмөктөн китепке өтүү орун алып, биздеги дээрлик баардык эрте машаякчылык материалдар китеп түрүндө. Ал эми диний эмес адабият, классика дегенибиз Гомер, Еврипид, Демосфен сыяктуу тексттер 4-ч кылымда да түрмөк түрүндө болгон. Биринчи китептерди жасашканда түрмөктөрдү алып, кайра бөлүктөргө бөлүп, анан барактардын баарын бирине салып бүгүшкөн. Ошентип китеп же китеп формасы келип чыккан. Дептерлер арзаныраак болгон. Аларды жазаш, көтөрүш, окуш жана көчүрүш оңоюраак эле. Маанилүү башка кол жазмаларга окшоп, Матай, Жакан, Марк жана Лука жазган Ыйса баяндары да көчүрүлүп, жыйындарга берилген. Туура сакталса, папирус документтери жазылгандан кийин бир кылым өтсө да, окуганга жарачудай. Мисирдин кургак абасында айрым материалдар эч бузулбайт. Биз аларды бүгүн да окуй алабыз. Папируска жазылган жан келишим көп санда азыркыга чейин сакталган. Биздеги кол жазмалар 100-дүн тегерегинде. Эски папирус материалдарынын эң жаңы тизмеси 120 чейин барат. Аларда жок дегенде эле жан келишимдин бөлүктөрү бар. Айрымдарында толук китептер жазылган. Жакандын толук китеби Лука менен Жакандын китептери бирге. Бизде Матай, Марк, Лука, Жакан жана элчилер иштери камтылган бир кол жазма бар. Биздеги эң эски документ ушунчалык эски болуп, анын түп нуска кол жазмадан көчүрүлгөндүгү толук ыктымал. Жакан жазмаларынын өзгөчө маанилүү фрагменти Түндүк Англияда, Манчестердеги музейде, көргөзмөдө. Мен Азирети Жакан Инжилинин атактуу фрагментинин алдында турам. Бул дүйнөдөгү жаңы келишимдин сакталган эң эски бөлүгү болушу керек. Ал биздин замандын 2-чи кылымынын эң башына таандык. Демек биз болжол менен 125 жыл жөнүндө кеп кылып жатабыз. Балким Инжил адеп түзүлгөндөн 30-40 жыл кийиндир. Түп нуска текстке биз мына ушунчалык жакындай алабыз. Эки жагына жазылганы анын китептен калган барак экенин билдирет. Чындыгында бул бар болгон эң алгачкы китептердин бири. Үзүндү Понтий Пилаттын машаякты айкашка кирер алдында суракка алганын камтыйт. Пилат Ыйсадан эмне чындык деп сурайт. Фрагменттин арт жагында болсо грекче алethea деген сөз бар. Бул фрагмент жаңы келишимдин салыштырмалуу эрте мезгилинде кантип түзүлүп тараганын түшүнүүбүз үчүн аябагандай маанилүү.
эң алды жаккан инжилинин. Бүгүн колубузда бар болгону бул 120дан ашык папирус документтери, фрагменттери жана андан чоңураак бөлүктөрү. Буга кошумча 300дей же ошого жакын пергамент китептери бар. Алар 4-кылымдан 10 же 11 кылымга чейинки мезгилге таандык экени бизге жакшы белгилүү. Болжолу менен 3-кылымдан тарта өзүнчө бир өткөл мезгил орун алып, папирус дагы эле колдонулуп, жаңы келишим кол жазмалары үчүн дагы пергамент же калька аталган мал териси пайдаланылган. Пергамент китеп жасоого колдонулган жана кыйла бышыгыраак болгон. Күтүлбөгөн жерден 3-4 кылымда мурда чачыранды болгон документтердин бир тон камтыган китеп жасоого мүмкүн болуп калды. Бир пергамент китеп бүт жаңы келишимди батыра алмак. Толук Библия, грекче байыркы жана жаңы келишимдер 4-5 кылымда чыккан көлөмдүү грек библияларына камтылган. Папирус кургак кумдуу жерде, Мисирде гана көпкө сакталмак, а пергамент бүт дүйнөнүн китепканаларында жакшы сакталат. Азирети Катерина кечилканасы дүйнөдөгү эң ыйык тоолордун бири Мисирдеги Синай тоосунун этегинде жайгашкан. 1844-жылы немис изилдөөчүсү доктор Константин фон Тишендорф кечилканага келип бир топ пергамент барактарын өрттөөдөн сактап калган. Бул байыркы Библиянын бөлүктөрү эле. 15 жылдан кийин кайра келгенде, акыркы кечте ага Библиянын кечилкана тескөөчүсүнүн карамагындагы коопсуз сакталган көчүрмөсүн көрсөтүшкөндө абдан таң калган. Пергамент барактарынын килейген тобу кызыл кездемеге оролгон болчу. Азыр Синай кодекси катары белгилүү, бул зор китеп жаңы келишимдин Ыйса жөнүндө жазгандары ишенимдүү болгондугунун эң бир маанилүү күбөлүгү болду. Тишендорф кечилкананы ушул кенчин ага берүүгө көндүрүп, аны көчүрүү жана басып чыгаруу үчүн Россияга алып кеткен. 1933-жылы Россия кол жазманы Британия өкмөтүнө саткан. Ал азыр Лондондогу Британия китепканасында. Жаңы келишимдин да бүтүндө Библиянда эң маанилүү пергамент китеби ушул Синай кодекси. Анын көчүрмөсү мына. Бул 4-кылымдын пергамент китеби. А дегенде ал толук грек Библиясын камтыган. Аны китеп чыгаруунун эң бир мыкты үлгүсү десек болот. Бул зор байлыктарыбыздын бири. Айрым грек жана Рим авторлорунун күбөлүк катары көп сандаган кол жазмалары бар. Мисалга Гомерди алсак, бул улуу классик акын жазган чыгармалардын бизге жүздөгөн фрагменттери жеткен. Бирок жалпысынан Рим тарыхчыларынан бир уч эле 3-4, кээде 5-6 көчүрмө, болгондо да өтө кеч көчүрмөлөр калган. Жаңы келишимди алсак, анын жүздөгөн фрагменттери бир нече толук кол жазмасы бар болуп, алар Ыйсанын өмүрүнүн 4 баяны, 4 инжил жазылган мезгилге абдан жакын. Биздеги эң бир жакшы материалдан жасалган кол жазмалар ар бир кылымдан. Инжилди ар нерседен айырмалаган эң сонун өзгөчөлүгү ушул: кылым карыткан күбөлүктөр. 4, 5, 6 ар кылымдан калган мыкты жазмалар. Демек, заманбап изилдөөчүлүк грек жаңы келишимине киргендер 500 жылдык тажрыйбага эле эмес, 1800 жыл мурунку 2-кылымдагы байыркы кол жазмаларга негизделген. Биз билгендей Ыйсанын толук өмүр баянын 4-кылымдын пергамент китептеринен тапса болот. Ал эми биринчи жазуулар түшкөндөн кийин ондогон гана жылдар өткөндөгү папирус документтеринде күбөлүктөр аябагандай көп. Бүт баары Ыйса жөнүндө 2000 жыл мурун жазылгандар бизге эч өзгөрүүсүз жеткенин тастыктап турат. Бирок эрте машаякчылар бул баянга эмне үчүн ишенишкен? Бизге окшоп, алар да чындыкты билгиси келген. Лука кунт коюп, кылдат изилдөө жүргүздү. Анын жыйынтыгы колубузга берилди. Баарын эң башынан өз көзү менен көргөн адамдар болгон. Алар муну башкаларга жеткиришкен. Жакандын жазгандары чын экенин башкалар ырасташты. Алар бул жөнүндө мындай дешти: Биз анын айткандары чындык экенин билебиз. Ыйса жөнүндө баяндар бул күбөлөрдүн күбөлүктөргө негизделген сөздөрү.
Алар Иса өлгөндөн көп убакыт кийин чыгарылган жомоктор эмес. Адамдардын жазганы бул алардын көргөнү, укканы, билгени. Инжилдер Исанын белгилүү тарыхый адамдар менен аралашканын кабарлайт. Анык кишилердин аттарын кээде анык жерде болгонун айтат. Иса жолдон сокур Бартимейге жолугуп, аны аяктырып, ал көрө баштаган. Исага жолуккан башка сокурлардын аттарын билбесек да, бул ат бизге белгилүү. Эмне үчүн? Мунун себеби Бартимейдин башкалардын окуяларына өз күбөлүгүн кошконунда болгон өңдү. Голготага барчу жолдо айкашты көтөргөн Кирениялык ысманды Марк Руфус менен Искендердин атасы дейт. Эмне үчүн Руфус менен Искендерди кеп кылынат? Алар машаякчы жамаатка мүчө болуп, алардын буга байланышы бар болсо керек. Жеке байланыш эбегейсиз зор мааниге ээ. Акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, Инжилдердеги аттар биринчи кылымдагы аттардын ара катышы жана түзүлүшү жөнүндө билгендерибизге далма-дал келет. Машаякчылар Матайдын, Марктын, Луканын жана Жакандын жазгандарын Иса жөнүндө чыныгы баян катары тааныганынын себеби алар Иса менен бирге болгон жана аны жакындан билген адамдар менен байланышкан. Анын таалимин уккан, кереметтерин көргөн, айкаш-чыгаш жөнүндө жана эң маанилүүсү анын тирилгени жөнүндө билген адамдар менен байланышкан. Жаңы келишимдеги Иса жөнүндөгү 4 баян ибадаткана менен жөөт майрамдары жөнүндө эмне деп айтканы, ошондой эле жөөт жана Рим тарыхчыларынын Исанын жашоосу жөнүндө жазгандарына канчалык төпкелери менен биринчи кылымдагы Палестинанын чыныгы сүрөттөлүшүн берет. Исанын сыноолоруна жана өлүмүнө байланыштуу окуялар тарыхый чындыкка бекем байланган. 4 Инжилдеги башкы дин кызматчы Каяп ошондо чын эле башкы дин кызматчы болгонун биз башка булактардан да, мисалы Каяптын мүрзөсү сыяктуу археологиялык күбөлүктөн билебиз. Жана биз ошол мезгилдеги Римдин Палестинадагы акими Понтий Пилат чын эле аким болгонун бул туурасында римдик тарыхчы Тацит жазганынан да билебиз. Алар географиялык жактан так. Алар ошол мезгилдеги жашоону сыпаттап, алардын башка бир жерден жазылбаганы да анык. Бул жазгандардын ошол жердин маданияты менен шартын жакшы билгенинен көрүнүп турат. Бул жазмалардын ишенимдүүлүгү эрте мезгилде эле таанылган. Матай менен Марктын жазганы бирге 110-жылы эскертилет. Луканын жазганын жыйын 140-жылга чейин эле кеңири колдонгону шексиз. 180-жылдын тегерегинде болсо, эрте жыйын жетекчилеринин бири Ириней, Франциядан Матай, Жакан, Марк жана Лука топтомунун аныктыгын тастыктаган. Бул маанилүү кол жазма 4 китепти тең камтып, 3-кылымдын башында түзүлгөн. 4-кылымда биз акыркы машаякчылар колдонуп жүргөн китептердин тастыкталышына жетиштик. Ал ойдон чыгарылган жок. Жаңы келишимдин белгилүү бир китептери беделдүү эсептелип, канонго киргизилди. Бирок бул машаякчылар дайыма колдонуп жүргөн китептердин таанылышы эле. Аябагандай кылдат текшерүүгө алынып, грек же Рим адабиятынын бардык чыгармаларынан алда канча терең текшерилген жаңы келишим убакыт сыноосунан өттү. Иса жөнүндөгү 4 баяндын ишенимдүүлүгүнүн жаңы келишимдин биз тапкан эрте кол жазмаларына негизделген күбөлүгү абдан күчтүү. Бирок мындан да көп далил берген көптөгөн башка байыркы документтер бар. Ырас жаңы келишим жөнүндөгү билимдин башка да чөйрөлөрү бар. Бул эрте жыйын жазуучулары 2, 3, 4 кылымдагы Рим дөөлөтүнүн ар кайсы жериндеги өздөрү Библия менен жаңы келишимди изилдеген жыйын жетекчилери. Алар келтирген цитаталар абдан көп. 4-кылымдын аягында жазган Августин жаңы келишимден 29 000 цитата келтиргени таң калтырбай койбойт. Евсевий деле Исага байланыштуу 3020-дан ашык шилтеме колдонгон. Ориген 9000ден ашык, Тертулиан 4000ге жакын цитата, Климент 1100, Азапкер Юстин эң эрте жыйын жетекчилеринин бири 260-тан ашык цитата колдонгон. Эң жакшы көргөн кармандарымдын бири Азиз Дидим. Александрия жыйынынын көз көрбөгөн бул жетекчиси Библиянын килейген бөлүктөрүн жатташы, насыятташы, түшүндүрмө жазышы керек болгон.
Анын комментарийлери өтө көп цитаталарга жатка келтирилген. Алар биздин эң мыкты кол жазмаларыбызга төп келет. Бизде эрте жыйын жетекчилери жаңы келишимден келтирген 31 000 цитата бар. Бири да 260-жылдан кийин жазылган эмес. Жарымынын көбү Ыйса жөнүндөгү 4 баяндан алынган. Бизде жаңы келишимдин байыркы котормолору дагы бар. Жыйын өскөн сайын жаңы ишенүүчүлөр Ыйса баянын өз эне тилинде окугусу келген. Бул кол жазмалар Европа менен жакынкы чыгыштагы көп өлкөлөрдө машаякчылык ишеним бирдей болгонун тастыктайт. Албетте, биз 2 жана 3 кылымдагы жыйындын өскөнүн көрүп турабыз. Демек, Библияны жаңы тилдерге которуу зарылчылыгы пайда болгон. Ошондо Библия жаңы келишим латын тилине которулган. Бизде жаңы келишимдин Сирия менен башка чыгыш өлкөлөрүндө колдонулган сирияк тилиндеги котормосу, Мисирдеги копт тили менен копт диалекттериндеги котормолору бар. Ошентип, жыйындын өсүшү белгилүү бир даражада Библиянын котормо ресурстарын кеңейтти десе болот. Бул тарых өткөн сайын уланып, бүгүн Библия мурдагыдан көп тилдерге которулуп жатат. Акыркы 100 жылдагы чоң өзгөрүүлөрдүн бири ыйык китептин жүздөгөн ар кандай тилдерге тез которулуп жатканында. Эми биз ыйык китептин кагазга жазылганын гана эмес, CD-ге жазылганын да жана албетте интернетке чыкканын да таба алабыз. Матай, Жакан, Марк жана Луканын Ыйса жөнүндөгү 4 баянынын аныктыгын далилдеп издеп көрсөк, муну бизге алардын 1 кылымдагы эң көп кол жазмалары, көп тилдеги котормолору жана көп цитаталары тастыктап берет. 4 кылымдан баштап ар бир кылымдан жазылып калган толук жыйнактар жана жазманын асыл нускасы бар болгон кезден калган китептердин фрагменттери жана өзүнчө бөлүктөрү дагы деле бар. Өзүбүзгө жөнөкөй суроо берип, 2000 жыл мурун Ыйсанын жакын достору Матай менен Жакандын ал жөнүндөгү баяндары, жолоочулары Марк менен Луканын жазгандары биз бүгүн окуп жаткан жаңы келишим менен бирдейби деп сураганда, мунун жообу айкын. Дал ошондой.